Балыкчы шаарында 3 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бул маалыматты Балыкчы шаардык жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмү тастыктады. Жол кырсыгы кечки саат 8:30 чамасында Абдрахманов жана Токтосунов көчөлөрүнүн кесилишинде катталган. Балыкчы шаарынын тургуну Honda CR-V үлгүсүндөгү унаасы менен батышты карай бара жатып, жолдо токтоп турган Балыкчы шаарынын тургунуна тийиштүү Honda Inspire унаасынын артынан келип сүзгөн. Андан соң каршы багыттагы Honda Step вагон унаасына урунган. Жол кырсыгынын кесепетинен жаракат алгандар ооруканага жеткирилген. Бүгүн парламентте ар кандай маселелер саатында депутат Бактыбек Турусбеков Ысык көл облусундагы туристтик сезон учурунда көп адам сууга чөгүп жана жол кырсыгынан каза болгондугун айтып, даярдык жакшы көрүлбөгөндүгүн билдирди. Жай мезгилинде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча жол кырсыгы 70, каза болгондор 24, жаракат алгандар 129 адам болгон. Ал эми сууга чөккөндөр 13 болгон, анын ичинен 2 аял, 3-өсү жаш өспүрүм. Ар бир пансионат өз билгениндей иштеп, акчасын таап жатат. Бирок барган туристтердин коопсуздугуна жооп бербейт. Ал жактарда куткаруучулары же унаалары жок. Туристтик сезон учурунда 13 адам сууга чөктү деген бул расмий маалымат, бирок чындыгында 40га жакын адам сууга чөккөн. Буга жоопкерчиликтүү өкүлчүлүк кылуу керек. Өкмөт ушул маселени карап чечип берсин деп билдирди Турусбеков. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 1-май райондук бөлүмүнө арыз жазып, соттук иште өзүнө каршы көрсөтмө берген орусиялык ишкер Алексей Модинди билип туруп жалган айткандыгы үчүн жоопко тартууну талап кылды. Бул тууралуу Текебаевдин адвокаттарынын бири Чынара Жакупова билдирди. Адвокат факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталгандыгын, тергөө иштери жүрүп жаткандыгын кошумчалады. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов Орусия жарандан пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы эркинен ажыратылган болчу. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Пекинде 2 күндүк расмий иш сапарынын алкагында кечээ Казак-Кытай ишкер кеңешинин 6-отурумуна катышты. Анда ал Кытайды көбүрөөк буудай сатып алууга чакырды. Астана Кытайга буудайдан сырткары мунай, газ жана темир тезек жөнөтөт. Расмий маалыматка караганда, эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү жылына 12 миллиард долларды түзөт. Кытайдын Казакстанга салган инвестициясы 20 миллиард долларга чамалайт. Массалык мушташтан алган жаракатынан улам 23 жаштагы Муслимбек Омонов каза тапты. Маркум аралаш мушташ боюнча мушкер, кикбокс боюнча Өзбекстандын 7 жолку, дүйнөнүн 1 жолку жана ММА боюнча Азия чемпиону болгон. Окуя 10 сентябрдан 11 сентябрга караган түнү Юнусабад районундагы кафелердин биринде болгон. Эки компания ортосунда чыр чыгып, жаштар маселени чечүү үчүн башка районго барып мушташышкан. Мушташка катышкан Муслимбек Омонов жана башка 3 бала денесинен жаракат алып ооруканага кайрылган. Дарыгерлердин аракетине карабай спортчу ооруканада каза тапты.